Сиздер менен Камчыбекова Бактыгүл. Кайрадан сабакта. Алгач сабакты жагымдуу маанай менен баштайлык. Бомпош сулууке чыпалак бала менен чогуу ырдап бийлеп көңүлдү көтөрөлү. Кайталы биз бир заматта билип алып дегенге да токтолобуз дилбирге дос болобуз океандын түбүн оодарып алысына карабайбыз Африканы аралайбыз абдан ысык чайгышы бет түнүк куюл аязында түнөп боздун арасында акаюлар кантип күшөйт китеп менен достошуп билбегенди билебиз биз китеп деген сыйкырдуу дүйнөгө киребиз. Бүгүнкү сабактарда этаптар менен иштейбиз. Үйгө берилген тапшырма, өтүлгөн тема, жаңы тема, бышыктоо, жыйынтыктоо үйгө тапшырма. Үйгө берилген тапшырмаларды так туура аткартырсыңар, азаматсыңар. Анда эмесе өтүлгөн темалар боюнча кайталап алалык. Темалар боюнча туура жана так жооп беребиз балдар. Бүгүн жаңы тема өтөбүз. Ал Токонбаевдин алгачкы кадам чыгармасынан үзүндү. Бүгүнкү сабактын максаттары: чыгарма боюнча түшүнүк алабыз, маалымат алабыз, ой жүгүртөбүз, жооп беребиз. Ал Токонбаев ким балдар? Билесиңерби буга чейин? Ал Токонбаев боюнча кыскача айтып берейин. Кыргыз эл жазуучусу, кыргыз жазма адабиятынын түптөөчүлөрүнүн бири Алы Токонбаев 1904 жылы Чүй өрөөнүндөгү Кемин районуна караштуу Кайыңды айылында туулган. Алгачкы кадам чыгармасынан үзүндү. Өткөн өмүрүм эсиме түшүп, ойлоп отуруп, ойнушоок менен өткөн бир да күнүмдү эстей албадым. Кедейлик менен кемсинтүү атамды эле эмес, менин да кендиримди кесип, жер көз кылып, чүнчүтүп койсо керек. Ак буранын жээгинде 9 толгоно күркүрүү аккан толкундарын тиктеп туруп, ошол атам экөөбүз кечирген өткөн күндөрүмдү ичимен зыркырап кайра көз алдыма алам. Атамды ойлоп, ага бооройм, аны аяйм. Кантип жашап атты экен, кантип жүрөт болду экен. Атам комуз чертип, жакшы ырдачу. Бирок өмүрүндө эч анын шардылтада комуз чертип ырдаганын көрбөдүм. Кээде гана жолго чыкканында эриккенден же көңүлү эзилгенденби үзүп кезил ырдачу. Муңду ырдачу, көмөкөйүнөн түтөп ырдачу. Көрсө чөнтөгүндө пулу. Алдында аты бар, карды ток, кайгысы жок киши гана шартылдатып, комуз чертип, жаркылдай төгүп ырдайт тура. Бир ай өтпөй менден кабар алганы келди атам. Бутунда баягы эле жаман чарыгы, үстүндө баягы эле жаман көйнөгү. Бирок кебете кешпири оңоло түшкөн. Жүзүнө жылмаюу кирип, көздөрү оттоно түшкөн. Кандай, Гапа, мени айылды сагындыңбы? Сени сагындым. Айылдычы? Шык этип баш чайкадым. Атам мени аябай кусаланып сагынып, саргарып, түгүл ыйлап жүрөт го, деп ойлосо керек. А мен ыйламак түгүл, сагынып, саргармак түгүл, кайра биерде жыргап жашап атканымды көрүп, өзүнчө тынып унчукпай кетип калды. Ошентип 12 жашымда биринчи ирет мектеп астанасын аттадым. Тамга тааныдым. Биринчи ирет китептен жан дүйнөмө азык ала баштадым. Колума эмне тийсе ылгабай, башыма жазаны окуй баштадым. Мурун сөөмөйүм же көсөмөнүн көрүнгөн жерге сүрөт чийсем, азыр колума калем, кагаз тийгенде ак боз аттын тизгини колума тийгенсип, жатсам турсам ак кагазга сүрөт салам. Айрыкча окуй баштагандан кийин сүрөт тартууга болгон ынтаам аябай күчөдү. Жомоктогу сүрөттөр ого бетер шыктандырды.
А түстүү калем колума тийгенде жансызга жан киргизүүчүдөй менде мандем пайда болду. Сабак учурунда жашырынып сүрөт тартып да коем. Тарбиячым бор менен үстөл ургулап эскертет. Айти, углу гапар. Сабак учурунда сүрөт тартканыңды дагы ирет. Сүрөтүмдү беките салам. Эмне үчүн тыюу салат? Сүрөт тартпай тура албасымды колум кычышып, көңүлүм буюгуп кетерин эмнеге түшүнбөйт? Эмнеге сүрөткө анча маани беришпейт? Мугалимдер бул өнөрүмө анча маани беришпегени менен балдар арасында сүрөтчү аталып кеттим. Ушундан кийин балдар үйү бир эле кийиндирип, ичиндирип, окутуп же ар кандай ооруканалардан айыктырып гана эмес, мени зор өнөргө, зор умтулууларга шыктандырды. Суу ичкен дарактай көктөй түштүм. Жетинбеген жер көз арылып, кайгылуу балалык, кайгылуу өткөн күндөр менен биротоло коштошуп, бой тарта түштүм. Өсүп, өзгөрө түштүм. Көрсө 15 жашка чыгып койгон элем. Бирок өзүмдү оюнсаак, 15теги өспүрүмдөй эмес, 30тагы кишидей токтоо, нары сабырлуу сезем. Силерге текст түшүнүктүү болдубу? Силерге суроолорду берейин, жооп берип көргүлөчү балдар. Канам? Гапар эмне үчүн айылын сагынбайт? Мектепке келгенге чейин сүрөттү эмнеге тартчу эле? Кайгылуу балалык күндөрүм менен коштоштум дегенге кандайча түшүндүңөр балдар? Азаматсыңар балдар. Жакшы түшүнүптүрсүңөр. Анда эмесе силерге Гапар Айтиев жөнүндө кыскача маалымат бере кетейин. Гапар Айтиев 1912 жылы 28 сентябрда Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Толойкон айылында туулган. Кыргызстандын таанымал сүрөтчүсү болгон. Анда үйгө тапшырма силерге. Түшүнүктөрүңөрдү айтып берип, макалдарды чечмелеп келесиңер балдар. Саламатта калгыла.